Zamzam suusuna geldik. Ошол Меккеге баргандан кийин сөзсүз bir adam Zamzam suusun көтөрүп келет бул жака. Zamzam suusun көтөрүп келгенден кийин бизди зиярат кылып келгендерге Zamzam ооз тийгизүү адатыбыз бар. Ошол Zamzamды алып келгенде уютуп көбөйтүүнүн өкүмү кандай? Бул боюнча биздин Ханафи китептеринде айтылат, ошону кошсо дурус деген. Себеби Zamzamda ушундай мүмкүнчүлүк бар, ал башка сууга аралашкандан кийин ошол Zamzamдын өкүмү өтөт. Бирок даамы өтпөйт. Ошону билиш керек, даамы өтпөйт, балки өкүмү өтөт. Ал деген нерсе дуа кабыл болот иншалла, ал уютулган Zamzamдан ооруларга шифа болот иншалла, жана башка пайдалар. Ал эми даамы өзгөрөт. Эми сууга кошулгандан кийин анын даамы өзгөрөт. Мисалы, азыр көпчүлүк адамдар Zamzam менен Zamzam эмесин сууну айырмалап билбейт. Мен мисалы бир уртаганда билем, кайсы Zamzam, кайча кошулган Zamzam, кошулбаган Zamzam. Биз билип калдык да, Pepsi менен Mirinda'нын айырмасын билесиңер, ошондой эле билебиз биз элечи. Ошентип даамында башкача болуп калды го деп бирөө билип калып айткан болсо, ооба даамында өзгөрүлөт, бирок өкүмүндө өзгөрбөйт, өкүмүндө пайдасы бар. Ошол нерсе менен шифа иретинде ичсе, иншалла дурус болот. Ооруларга шифа. Анан биздин бир тааныштардан бирөө Zamzam алып келиптир, анан Zamzam алып келип анан берсе, ошол досум келди деп, ошол Меккеден алып келген Zamzamдан куюп берди. Куюп берсе ичип көрөт экенде, кой досум, оригинал эле Zamzamдан бербейсиңби? Мен мага ушинтип кошулма Zamzam бересиңби? Жок, тазасы досумду ишенбейт экен. Жок. Ай, майыл кечти деп эшикке чыгып, крандан куюп, алып келип берсе ичип алып, муну Zamzam десе болот дейт. Муну Zamzam десе болот дейт экен. Анысы карындай Zamzamдын даамын айырмалагандары бар. Кошулган Zamzamда эмне болот? Айырма болот иншалла. Анан бул боюнча хадис барбы дейт. Bir rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bir kavm gelet dağı. Ошол кавм айтат. Биз Zamzamды өзүбүздүн элибизге берекелүү, элибизге коомубузга алып кетели дегенбиз. Анан ошол алып барган Zamzam жолдо сапар 6 айлап сапарда жүргөндө күндүн ысыгында баягы чаначка куюлган Zamzam буу болуп азайып кетет экен. Барганыбыз аз эле сууга алып калат экен. Ошону кандай кылабыз дегенде пайгамбар ошол сууну кошуп анан берсеңер болот деген бир ушундай бир маалымат бар иншалла. Ошондон улам алымдар кошот деп жүрөт. Анан жөн айтылган эмес, балки биздин китептерибизде ушундай маалыматтар бар иншалла. 24 saat içinde uyuyup деген андай нерсе жок. Ошол кээ адамдар эле айтып калышат 24 саат айранга уюткандай сүткө айранды салган 24 саат күткөнүндө уюйт дейт го. Эми кээ адамдардын өзүнүн эле пикири, андай нерсе жок. Бул жерде уюйт дегенде баягы сүткө айранды кошуп, айрандай болуп сүт уюйт деген мааниде эмес. Болгону аралашат деген сөз. Zamzamдын молекулалары ичиндеги нерселер жөнөкөй сууга аралашып берет. Ошол. Мына ошол аралашкан, ошо Zamzamдын өкүмү. Анан ал Zamzam уюбайт жана сүттөй болуп, ага 24 саат күтүштүн кереги жок, дароо берилет. Кошулушу канча кошулса? Жем ошону баягы суунун кошулган суу баягы сууга аралаша турган да, 2 тоннага 1 стакан кушуп койсоңуз болбой калышы мүмкүн. Суу аралашыш керек. Ошол сиз ичип аткан сууда 1 стакан суунун ичинде канчалык бир өлчөмдө Zamzamдын болуусу керек да. Ошого ынсаф менен кошкон жакшы. 20 литрге 10 литр кошуңуз, 30-40 литрге 10 литр кошуңуз дегендей, 5 литр кошуңуз дегендей.